Эң ката кумарды лотереяны өмүр жолдош тандаган адамдар, туура эмес катын тандаган адамдар ойноп койгон да. Мунун жыйынтыгы эмне болду? Өмүрү менен, жаштыгы менен мазмунун көрүп атат да булар. Айтайын дегеним, катын тандашта эч качан адашпа. Эгер катының сага чейин көзүңү кызартып, эрге тийгенге чейин эле, мисалы девушка кыздар маселесин айтып атам да, башка менен киного барып жүрсө, башка менен измена кылып жүрсө, жатып жүрсө, башка иштерди кылып жүрсө, сен ага үйлөнбөшүң керек. Эч качан сен кумарыңды намысыңдан жогору койбошуң керек да. Намысың ар дайым жогору болуп туруш керек. Эгер үйдөн алсаң, эртең башың баледен чыкпайт. Не дегим келет? Ошо турмушка чыкканга чейин мен аны кылбайм, муну кылбайм, апаң менен жашабайм, кийимиңди жуубайм, мисалы үчүн. Берсең да 3-4 күн кечиктирип жууп берип атсаң, например да. Үйлөнө турган кыз эмес. Сени карабаса, тазалыгың карабаса, мисалы үчүн тигиничи да мындай кылып кой, шымыңды түшүрүп кой, мындай кылып кой деп айтып койуш оңой, мисалы үчүн. Бир нерсени кылыш, жанында жүрүш. Бир нерсени сезиш бар. И чогуу бирге сезиш бар да. Адамды түшүнүш бар. И ал менен чогуу жашаш бар да. Жашаш дегени ал адамдын ар дайым көйгөй маселесин сезесиң, ой кырсыгын сезесиң, жакшы жаманын сезесиң, ар дайым сезесиң да. Себеби бир жансың ар экөөңөр. Түлкү менен жүрсөң тоок урдашты адал деп билесиң өзүңө. Бекеринен кыргызда казанга барсаң карасы жугат деп бекеринен айтылган эмес. Чөйрө 70% чөйрөдөн бүгүн мекендештерим. 70% территорияга байланыштуу. 5 жакшы адам отурса, бирөөсү арасында жаман экен деп айтпайсың. Жакшы адам отурат деп айтасың, мисалы үчүн. Туурабы? Мисалы Абиш Кусас шагирттери менен бирөөлөр менен отурса, жандагылар күл адам деп ойлойсуң, мисалы үчүн да. 4 жаман адам отурат, жанында бир жакшы адам отурат. Бирөөсү жакшы, мына 4-өө жаман деп айтпайсың. Бардыгы мына жамандар отурат деп айтасың да. Айтайын дегеним эмне? Чөйрөдөн көп нерсе зависит этет. Көп нерсе чөйрөгө байланыштуу. Себеби уурулукту жакшы деп билет, территориясындагы уурулар дагы муну макулдайт. Анан туура дегенин билет, туура дейт. Айтайын дегеним, ой, көз караш, идеялар бир болгон жерде команда болосуңар, чөйрө болуп. Сен жакшы деген нерсени жакшы деп билет алдыңдагылар. Ошон үчүн сен алар менен биргесиң да. Эгер жаман десең, конечно, бири-бириңерге ойлоруңар, пикириңер туура келбейт, силер бир болбойсуңар, бир кайыкта сүзбөйсүңөр. Жада калса эр катын болсоңор дагы. Эр катын болуп турдагы ажырашып кетесиң, качан силердин идеяңар, оюңар, чөйрөңөр бири-бириңерге туура келбесе, мекендештерим. Айтайын дегеним эмне? Чөйрөңдөн этият бол. Чөйрөңдөн этият бол. Баягы сөз эң туура сөз. Жанындагы 4-өө бизнесмен болсо, 5-инчи бизнесмен сен болосуң. Бул сөз туура сөз. Ошон үчүн чөйрөңдө алмаштыр. Спортсмен балдарга алмаштырган, прониктен акпайсың, туура нерсени жебейсиңби, эт жебейсиңби? Эч кубайбызбы деп турат да, мисалы үчүнчү. Мен ошо чөйрөгө киргенге аракет кылам. Баягы нас чеккен, арак ичкен, булар эң азында жыты жууп калат да, соңго насвайын жыты жууп калат. Ошон үчүн качан мындай эмелерден. Мисалы бишектен таксиде кетем деп калсам, мисалы үчүн, машинадан дуп этип насвайдын арактын жыты келип турса, мен ал машинага отурбайм, мисалы үчүн. Көрдүңүзбү? Чөйрө көп нерсени чечип коет да. Чөйрө. Копол кыздардан этият бол. Копол кыздар башкандан мынтип таптаңдап басат, кичине акылы мындайраак болушу мүмкүн, бою кичине, бирок сулуу келишет, кийимин таза кылышы мүмкүн, бирок ич жагын кичине карабай коюшу мүмкүн деген нерселерде неге десеңиз, копол адамдар мындай. Билесизби? Менде 2 таанышым бар. Экөөсү бирөөсү чындап копол да. Чындап корс, копол, ичиден ошондой. Бирок жамандыгы жок чындап. Ал атайлап андай кылбайт да. Анын характери билем мен ушундай. Мүнөзү ушундай. Ал ичинен өзү бир экен подумать этип ойлонуп ушундай кылам дебейт да. Экинчиси бар, бул атайын ичинен пландап алып, ошондой корс кополдук кылат. Ал ситуацияга жараша. Дагы экинчиси атайлап кылат. Биринчиси бул атайын эмес. Ал өзү ушундай характер, өзү бул жумшак сүйлөгөн да катуу сүйлөгөнгө бар да муну. Айтайын дегеним түшүнүшүбүз керек. Копол кыздарды, копол аялдарды, копол байкелерди түшүнүшүбүз керек. Копол болсо эле актыкпы, бияктыкпы дебей, туура түшүнүп кабыл алышыбыз керек. Жаны дүйнөсү таза, бирок сыртынан копол көрүнгөн адамдар толтура. Өтүп кетет дей беребиз. Өтүп кеткенден кийин карасак, чындап эле келип тура калган экен ушул сыноо, ушул экзамен деп өзүбүзгө өзүбүз рахмат айтабыз да. Кантип чыдадым экен деп
Күлүп эстейбиz ошол нерселердичи. Айтайын дегеним, өтүп кетет дейбиз, бирок өзгөртүп кетет сени кадимкидей ошол нерсе, байкасаңыз. Не сынок келбесин, не проблема келбесин, ал акча жактан, ал семья жактан, ал измена болсун, башка болсун, айырмасы жок. Кийин аркасынан результатын карасаңыз, ал сизди кадимкидей күчтүү кылып, сынбай турган кылып тарбиялап кеткен болот. Айтайын дегеним, сыноолордон эч качан качпа. Ал канчалык эртерээк келсе, жашыраак учуруңда келсе, сен ошончолук чыдамдуусуң, ал жагы көңүлүң тынч жашайт дегени да. Сен качанга чейин коркунучтарды күтүп жашайсың. Коркунучтарды кеңи күлүп күтүп алыш керек. Күлүп күзөтүп коюш керек. Кысылып сыгылып жашасаң дагы күндөр өтөт. Жыргап өзүң дем берип жашасаң дагы күндөрүң өтөт. Болгону кандай жашоодо, кандай жашашты өзүң чечип аласың да. О дүйнөнүн көтүдөгү бир бомуштагын бактылуу өзүнчө. Себеби анын өзүнүн бактылуу кылган пункттары бар да, өзү бактылуу болсо мынанча бакалачка терсем же мындай нерсени мен бактылуу кылат дейт да. Мен жакка 100 грамм ичип алсам болду, мен бактылуумун дейт. Бирөөлөр бар, мен мамлекеттин жарымын ээлешим керек, мен мындай кылышым керек, алтын салышым керек же мындай деген. Анын өзүнүн пункттары бар. Айтайын дегеним, кандай размерде болбойлу, көзүбүз кандай размерде болбосун, ал акча жактан, ал жер маселесинде, башка маселеде адам өзүн ток кармаганды билиш керек. Эриңиздин башына кыйынчылык келген учурда эч качан аны таштап кетпеңиз. Качан камалып калса, качан башы ооруп калса, качан буту ооруп калса, качан бир башка көбөм маселе келип калса, дароо качып кетип, дароо жоголуп кетип жашоосунан дароо кетип калгандар бар да, жок. Хотя бы 2 ай туралы да. Хорошо, өлүп кете турган болсо, өмүр бою камалып кете турган болсо, бир башка решениянын аракетин кыл. Бирок ишенесизби, дароо кетип калат, 1 саат турбайт да, мисалы үчүн. Ушундай жеңил куштар бар да. Булар өздөрүн жакшы билет, бирок башкага эч качан билдирбейт да. Себеби булар түлкү да, сыртынан өтө жакшы макияжды өтө жакшы кылат. Ичидеги макияжы өзүгө гана белгилүү. Бир алдаганда отурсасын патыратып алдап коет. Бири-бирине алдап коет. Кайсы биринен кызганасың, кайсы бириге барасың, кайсы бирине разбор кыласың, билбей каласың. Өтө кыйын маселелердин бири эркек үчүн бул кыйынчылык келген учурда өмүрүн ардаган семьясын таштап кетип калышы да. Эриңиз чарчап келген учурда, өзгөчө алысыракта жалгыз калып отуруп, ойлонуп калган учурда, аял кишинин эң чоң милдети билесизби эмне? Анын барып бутуна же желкесине башыңызды коюңуз. Башыңызды коюңуз. Сиз багыр точкагамы деп саябыз го, телефон зарядниге сайып, мынтип кайра сууруп алабыз. Ошо suurулганда ток үзүлгөндөй дүйнөдөн үзүлүп калышыңыз керек да, аял киши. Качан эрге тийгениңизде, неге эрим бар жокты чечет. Эрим дешиңиз керек. Сиз болду стоп кадр болушуңуз керек ал жагы. Болду эрим чечет, эрим кылат, эриме ишенем, эрим дешиңиз керек да. Эркектер биз ошол жараша күчтүү болушубуз керек. Эркектер кааласак, каалабасак күчтүү болушка мажбурбуз. Любой аял аддеп жашоодон наалган, ал жок, бул жок, мындай кылам деген эркекти жакшы көрбөйт. Наалган эркек эч бир аялга жакпайт, апаңа деле жакпайсың, алып берсең. Эркек кааласа күчтүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Бирок аял катары сиз мотивациялык бергенди билишиңиз керек да, көтөрмөлөгөндү билишиңиз керек. Ошо эриңиз мынтип байкап, көз карашынан уже яснап калат. Чарчаган болсо, бир нерсеси жетпей аткан болсо, жанага барып, ошо баш эле коюп беришиңиз эркек үчүн чоң мотивацияга түртөт да. Себеби сырт күрөш, өтө катуу күрөш. Мисалы сиз үйүңүздө эле атаңызды карасаңыз, атаңыз өмүр бою аракет кылды көп нерсеге, бирок өз ойлогон көп нерсеге жеткен жок да. Бирок сизди чоңойтты, сөз жок, апаңызды мечталарын орундатты, сөз жок. Айтайын дегеним, эркек киши үйлөнгөндөн кийин өзү үчүн эмес, семьясы үчүн жашап калат экен да. Айтайын дегеним, эриңизди абалын түшүнүңүз. Колдоганды билиңиз, качканды эмес. Кеттиңби, кайтпа. Көзүмө көрүнбө, жогол. Билесизби, кетишке ниет кылган адам көзгө көрүнгөн бардык нерседен кетиштин себептерин издейт. Сизге сүйүп, чындап калгысы келген адам көзгө көрүнгөн бардык нерседен сизди алдыңызда болуш, сизди сүйүш, сиз менен калыш, сиз менен жашаш, сиз менен өлүштү ойлойт, көрөт. Айтайын дегеним, кеттиңби, кайтпа.
ketişten aldım. Ming bir sebep tursa dagı birinci sebebi ne bolot? Kalıştıkı boluş gerek. Kechiriştiki boluş gerek. Sebebi hatasız pendenin özü jok da. Sen kimsin keçirбей koya turgan? Men kimmin keçirбей koya turgan? Jaratkan anın күнөлөрүн keçirip, жерге кеңири коюп берип, жерде эркен басып жүрөбү. Ачуусу өтө бат келген аялдардын ачуусу бат чыгып калат, кээде эмоцияга берилип кетет, кээде нервный болуп кетет, апасыга, кайненесиге, анысыга, бунусуга, кээде күйөөсүнө, кээде баласына дагы өзүнүн ачуусун көрсөткөн аялдар бар. Ферритин деген аялдарда элемент бар. Ферритин деген нерсеси бар. Эгер бул түшүп кетсе, төмөндөп кетсе, мындайча айтканда темирдин мээге жана энергияга таасири деп түшүнсөк болот да буну. Мээге жана энергияга таасири. Аял киши энергиясыз болуп калат, чарчаңкы болуп калат, кичине нерсеге ачуусу келип калат, ошол учур болуп калат да. Буну атайын текшертесиз. Ферритин деген жетишпей калган болсо, кадимкидей лечение кылдырасыз аялыңыз өзүнө келет да. Кимдин аялы нервный болсо, кичине нерсеге ачуусу келип атса, бир ферритинди текшертип коюң. Себеби сен ушундайсың, андайсың дей бербең дегеним да. Ал эми экинчиден аялдарда үзүрлүү убакыттар бар. Жараткан Аллах Таала өзү парз кылынган нерселерден азат кылат ошол учурларда. Мисал үчүн намаз окуш керек эмес, мисал үчүн мүмкүнчүлүк берилет да ошол учурларда. Айыз, этек, кир, месячник келген учурларда, мисал үчүн. Эми жараткан өзү ойлоп эркиндик берип атса, түшүнүп атса жараткан аял кишини сиз кантип түшүнбөйсүз дейм да. Ошол учурда, конечно, торт жегиси келет, кичине нерсеге ачуусу келип калат. Өзгөчө ошол учурда сиз менен өчөшкүсү келет, кичине бир жиндик характерин жагып алат, жаш баланы жагып алат. Эми ошол учурда түшүнүктүү болушуңуз керек да сиз. Ал өткөндөн кийин дары кайра эле өзүнүн абалына кайтат аялыңыз. Ошондуктан андай бол, мындай бол деп талаптарды кое бербестен ден соолугуңа каратыңыз. Шам учурунда уктабай жинде болуп каласың. Биз жаш кезибизде шамда жиндери козойт деп экенин айтпайт. Адамдардын чындыгында шамга жакын болгондо адамдар бири нерсе кылгысы келет, бир жерге баргысы келип калат. Бир нерсе кылгысы келет кысасы. Мурда шамда шам болду, эшикке чыкпай үйгө киргин, эшиктерди жапкын деген ата бабаларыбыздан калган нерселер бар эле да. Жинде болуп каласың дегени чындап бар нерсе бул. Шам учурунда уктабаш керек адам. Шам учурунда уктап көрүңө да чындап. Ишенбесеңиз эртең барып уктаңдагын. Шамда көзүңүздү ачыңа да. Куддун бир ааламдан калып кеткендей, адамдардан 24 саат аркага өтүп кеткендей, бир нерседен калып кеткендей болуп, жаш баладай ойгонуп, башыңыз ооруп бирдеке боло бересиз да. Эгер ушул система улана бере турган болсо, чындап кыйналып каласыз. Шамда уктабаганга аракет кылышыбыз керек, мекендештерим. Асырдан кийин шам учуру уктабашыбыз керек. Ойгок болушубуз керек, а? Өзгөчө убакыттар бар. Баягы түз, күн келген учуру, анан шам күн батып аткан учуру, ич чыгып аткан учуру. Бул учурда уктабаган жакшы. Ыйлап сыздап жаткан карындашым, бүгүн сени колу менен сөөмөй менен көрсөткөндө, эртең сага кол чаба турган күндөрү келет. Бүгүн мындай кылганда эртең мынтип кол чабат, эртең ийгириге жетесиң. Кантип эле ушул күндөрдөн өтүп кеттим, кантип ошол нерселерге чыдадым, кантип деп өзүң таң берип, таң калып 25ге 25, 55 баа коюп коесуң өзүңө. Ишенип кой, бул күндөр өтүп кетет. Бардыгы өтөт. Адам өзү өтөт. Сен өзүң да өтүп кетесиң. Айтайын дегени, бардык нерсе өткөндөн кийин эмне үчүн сен кайгы, капа, сыгылуу менен өткөрөсүң? Өлүп кетебиз бардыгы. Бул дүйнө кимдерден калбады? Бул жерлер, бул машина, бул эшек, бул ат, жылкылар кимдерден калбады? Кимдер меники дебеди? Кимдер жер жүзүн ээлеп албады? Бардыгы өлүп кетишти. Сен дагы мен дагы өлүп кетебиз. Ишенесизби? Эртең өлгөнүңүздөн кийин паланча өлүптүр деп туруп эле чайын иче берет, туалетте отура берет адамдар. Болгону сизден эмне калат деген маселе да. Сиз өзүңүздү артта кала турган маселеңиз, өзүңүздү мындайча айтканда жакшы маанидә өзүңүз үчүн эгоист болушуңуз керек да. Адамдарды мындайча айтканда туура багытта, туура пайдаланганды билишиңиз керек. Идеолог болушуңуз керек, саясатчы болушуңуз керек өзүңүз үчүн, для себя. Ал үчүн сен өзүңүздү эч качан сындырбашыңыз керек да. Адам өзүн өзү сындырганчалык эч ким сындыра албайт. Качан сырттан сизди бул жаман деп атса, бунун туура эмес иштери деп атса, бул мындай деп атса, бул нерсе коркунучтуу эмес. Качан сиз өзүңүз отуруп алып, мен туура эмес кылып атам. Не кереги бар бул нерселердин? Максатыма жетпедимби? Кылай эле коеюнчу десеңиз, ошол нерсе коркунучтуу да. Айтайын дегеним, өзүңдү эч качан жеп алба, сындырып алба. Жараткандын өзү кайгырба деп пенделерине буйрат. Кайгырбашыбыз керек, сыгылбашыбыз керек. Баары жакшылыкка. Эмне болсо жакшылыкка. Баары жакшы болот.
Oh